Сөздөн ишке өтүү. Өлкөдө өтүп жаткан акциялар жана башка демилгелер жөнүндө көп адамдар биздин республиканы жашылдандырууга умтулушат. Анын ичинде Жогорку Кеңештин токтому менен 2 ай мурда кабыл алынган 3 жылдык Жашыл Кыргызстан долбоору. Анын ичинде негизги максаты 1 миллион көчөт отургузуу менен шаарларды жана башка калктуу пункттардын эко-кырдаалын жакшыртуу. Акцияны модернизациялоо максатында Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков Монголиядан келген НРМ Лузан менен жолугушуу үстүндө өттү. Монголия менен кандай багыт иштешибиз керек? Буларда мисалы жылына 1 миллиард дарак отургузабыз, көчөт отургузабыз деген программаны иштеп атат. Биз болсо өткөндө Жогорку Кеңеште Жашыл Кыргызстан деген токтом кабыл алдык. Ошон үчүн булардын тажрыйбасы менен таанышалы дедик. Анан келечекте кандай кызматташсак болот? Илим билим тармагынан башка дагы мындай экономикалык тармакта кызматташсак болот. Мисалы, бул кишилер эми чоң бизнесте жүрөт, мамлекеттин саясатынан кабардар. Ал жактан эмне арзан болсо чарба продукциясы бул жакка алып келип, анан бул жактан керектүүлөрдү, мисалы сухофрукты деп коебуз го, анча жок да буларда. Бирок эттери бизге караганда арзан, ошол эле мезгилде адал кылып сойгондагы стандарттар бар. Жолугушуунун жүрүшүндө белгилегендей, эки өлкөнүн өкүлдөрү айыл чарба тармагындагы кызматташтыктардын улантышат жана экспорттук байланыштарды жөнгө салышат.